Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, анда бүгүнкү сабакты баштасак. Сабакты баштаардан мурда мен силер менен кызыктуу маалыматты бөлүшкүм келди. Тарыхтагы эң сулуу аял деп эсептелген Клеопатра магниттен жасалган зер буюмдарды тагынып жүргөн. Ал магнит адамдын организмин жашартат деп эсептеген. Байыркы адамдар магниттин өзүнө тартуу күчүн байкашканда, ага сыйкырчы таш деп ат коюп алышкан. Кызык бекен? Бул кызыктуу маалыматтан силер бүгүнкү сабак магнитке байланыштуу экендигин байкадыңар деп ойлоймун. Анда бүгүнкү сабакты баштасак. Бүгүнкү сабактын темасы тогу бар өткөргүчтөрдүн өз ара аракеттенүүсү. Магниттик индукция, ампер күчү. Алгач сабакка максат коюп алсак. Бүгүнкү сабактын максаты тогу бар өткөргүчтөрдүн өз ара аракеттешүүсү менен таанышасыңар жана ток жөнүндөгү билимдериңерди бышыктап аласыңар. Магниттик индукцияны түшүнөсүңөр. Ошондой эле сол кол эрежеси менен таанышасыңар. Эгерде өткөргүчтөрдөн узундуктары бирдей болгон бөлүгүн бөлүп алсак, анда аларга таасир эткен күчтөр F1 жана F2 чоңдуктары боюнча бири-бирине барабар болорлугун көргөзүүгө болот. Бул күчтөрдүн чоңдугу токтордун көбөйтүндүсүнө I1 жана I2 өткөргүчтүн L бөлүгүнө түз пропорционалдуу, ал эми ортосундагы аралыкка тескери пропорционалдуу экендигин тажрыйбада көрүүгө болот. Ал төмөнкүчө жазылат. F барабар K I1 I2 L алардын R'ге болгон катышы. Ошентип, эгерде өткөргүчтөр кандайдыр бир башка чөйрөгө жайгаштырылса, анда өткөргүчтөрдү курчаган ал чөйрөгө байланыштуу F күчүнүн чоңдугу да өзгөрөт. Бул болсо биринчи формуладагы K коэффициенти чөйрөнүн касиетинен көз каранды дегенди билдирет. Аны төмөнкү сүрөттө көрүп турасыңар. Мынакей, өткөргүчтөрдүн багыттары же болбосо өткөргүчтөрдү өтүп жаткан токтун багыты бир багыттуу болсо, анда алар өз ара тартылышат. Ошол эле өткөргүчтөрдөн өтүп жаткан токтун багыты ар башка болсо же бири-бирине карама-каршы болсо, анда алар түртүлүшөт. Магнит талаасындагы тогу бар өткөргүчкө күч таасир эте тургандыгы бизге белгилүү. Бул күчтүн багыты талаанын күч сызыктарынын багытына жана токтун багытына жараша болот. Эгер ал багыттар белгилүү болсо, күчтүн багыты сол кол эрежеси боюнча аныкталышы мүмкүн. Эми түз сызыктуу тогу бар өткөргүчкө таасир эткен магниттик күчтүн чоңдугу эмне менен аныктала тургандыгын карайбыз. Ал үчүн эркин кыймылда болгон I тогу бар өткөргүчтү така сыяктуу магниттин уюлдарынын ортосуна сүрөттө көргөзүлгөндөй кылып жайгаштырабыз. Мынакей балдар, сүрөттө көрүп турасыңар. Ампер күчүнүн таасири менен бул өткөргүч
уюлдардын ортосундагы аралыкка тартылат. И тогунун багыты өзгөрүлсө, өткөргүч карама-каршы жагына кыймылдайт. Магнит талаасындагы тоо бар түз сызыктуу өткөргүчкө таасир эткен F күчүнүн багыты сол кол эрежеси менен аныкталат. Эгер сол колдо талаанын күч сызыктары алаканга киргендей, ал эми төрт манжа токтун багытын көрсөткөндөй кылып койсок, анда 90 градус абалындагы баш бармак тоо бар өткөргүчкө таасир эткен күчтүн абалын көрсөтөт. Француз физиги Андре Ампер F күчү өткөргүчтүн узундугуна I жана андагы токко түз пропорционалдуу экендигин көргөзгөн. Ал күч өткөргүч турган жердеги токтун багыты менен индукция сызыктарынын багытынын ортосундагы альфа бурчтандагы көз каранды. Анда F күчү синус альфага түз пропорционалдуу болуп, өткөргүч талаанын индукция сызыктарына перпендикулярдуу учурунда альфа 90 градус Цельсийди түзөт. Ампер күчү максималдуу мааниге ээ болот. Ошентип, ампер күчү төмөнкү формула менен туюнтулат. F барабар B I L синус альфа. Эгерде альфа же болбосо синус альфа 90 градуска барабар болуп, максималдуу абалда болсо, анда F максималдуу барабар B I L болот. Жогоруда айтып өткөн тажрыйбаны бул жерден көрүп турасыңар. Бул токтун багыты, бул болсо ампер күчүнүн багыты, булар болсо индукция күч сызыктары экендигин көрүп турасыңар. S, N бизге белгилүү түндүк жана түштүк уюлдар. Же болбосо, мына сол кол эрежеси. Биздин төрт манжа токтун багытын ал эми ага перпендикулярдуу түшкөн ампер күчү, бул болсо индукция сызыктары экендиги байкалып турат. Берилген чекиттеги магнит талаасынын күчтүк мүнөздөчүсү болгон B чоңдугу магниттик индукция деп аталат. Ал төмөнкү формула менен аныкталат. B барабар F максималдуу I көбөйтүлгөн L. Эгерде анын Си системасындагы бирдигин ала турган болсок, анда анын бирдиги 1 Теслага барабар. Эми өткөндөрдү бышыктап алсак. Сол кол эрежеси менен эмнени аныктайбыз, балдар? Жогоруда эмнени аныктадык? Магниттик күчтөр деген эмне? Тесла деп эмнени айтабыз? Мен ойлоймун, бул суроолорго бат эле жооп таба алдыңар. Эми үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма окуу китебиңердеги 3 жана 4 параграф. Ушуну менен сабак соңуна чыкты. Саламатта калгыла.